Тұрғызыңчы. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум. Бүгүн биз Беловодскийдебиз. Арашан короосундабыз. Абдуразак деген майкебиз бар, Кара Балта жамаатында Беловодскийде жашайт. Ошол кишинин короосуна келдик. Койлордун көрсөтөбүз. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Кимде ким линиясы менен кое алам дегендер болсо, мына Арашаноттор дароо түшүндү. Линия кууп кое алам дегендер болсо көрүңүздөр. Бул жерде жалаң стереотипный койлор көп экен. Мисалы үчүн могу носорогтук экен. Вот турушунан кебетесинен байкалды. Бул жерде жалпы ушул койлор бар. Бооздор, кысырлар, андан кийин могу жакта буйруса козулуу койлор. Мен Абдуразак байкемдикине келдим. Машалла, мындай козулар туулуп аттыр. Красавчик, мени кара. Мындай козулар экен, Мына ушул койлордон сатылып аттыр. Кимде ким линия менен кое алам деген болсо, мындай койлор. Машалла, мына. Тетиги койлорду көрүп атасыздарбы? Негизи линия кууган баары бир башкача, төл алыш үчүн баары бир линия өтө керек. Мына кулактын, могу козулардын кулагынын жайгашкан жерлери, расположение өтө мыкты. Кара койлор, күрөң койлор, сары койлор бар экен. Так, бул жерде 6 экен, козулуу кой, Мына туугандар, мына келдик. Абдуразак байкенин короосунда. Мен жүзүмдү көптөн бери көрсөтө элек болчумун. Келип ушул койлордон көрүп алсаңыздар болот. Бул жакта дагы мыналордон дагы сатылат. Эми эти бир орто эт. Жанакы особый багылган эмес, атайын сатылыш үчүн мына көрүп атасыздарбы? Жөн эле үйдө. Корм силос сөзсүз жейт экен. Абдуразак байке экөөбүз кирейли дагы же могу жерден эле көрсөтөйлү, Не линиялар бар сизде? Мына кара кой кайсынын линиясынан? Бул Ришат байкеникинен келген, Данияр байкеникинен алганбыз. Байкебиз Алтынбек байке алган. Алтынбек байкеден биз алганбыз да. Бул козу, Бийик козу экен, Танкердин небереси да. Танкер 80-дин небереси, туурабы? Бул танкердин неберелери экен. Бул жалгыз тууптур, Жалгыз. Ана муну жаткан кара койчу. Бул Чоро байкеден алганбыз. Чоро байке, Асылбаш. Асыл. Кош. Тургуз коюңузчу. Чоро байкеден алгансыз да, Кандай носорог бу же өзүнүн койлору? Линиялар, Ама козу мош экен бирокчу. Бул Чоро байкенин короосунан келген кой экен, эки кара кой тааныштырдык. Афганчы Афган? Афган ошо Алтынбек байкеден алганбыз, Ришат байкеден келген бул да. Бака бизде Афгандын линиялары анча күчөй элек, Узар элек да. А мына бурый койчу, эгиз козусу менен. Бул Анор байкеден келген. Покровка. Те күрөң кой дагы марып аткан. Мына марып аткан күрөң кой дагы. Примерно 90-92лик койлор. Билимсизден ачыгын айтканда, мына бирок бурый койлордун карбоностору негизи качтак өтө жакшы. Бурый кой бир сары таштаптыр. Ургач эркек. Бир ургачы, бир эркек. Виконттун баласынан. Славик байкеде турат. Викон Титаниктин атасы. Викон Широкийдин баласы. Туурабы? Титаник менен тектеш экен да могулар. 6 баш кой. Ана муну айтпадык. Мына бурыйдын жанында турган сары кой. Бул Санявский линия. Саня? Люксембург кант. Люксембург кант. Ошонун короосунан келген экен. Бул жакта мына ушундай линиясы менен ар бир кой, моундай экземплярдуу козулар менен. Муну көрдүңүздөр. Мындай койлор жекече телефон номерге чалып, ар бир кой өзүнүн төлүнө, жашына жана линиясына жараша баа болот. Могул жак акырындык менен киребиз. Бул жакта канча? 2, 4, 6, 8, 10, 11 баш бар экен. Многу баян носорог дедик, монамаштайлы, носорог. Бул носорогдун кызы прямой. Прямой кызы, Прямой кызы. Носорогдун прямой кызы экен, могу кой. Бооз экен, Кайсыдан качкан бул? Танкердин баласынан.
Танкердин баласынан. Мына носорог экен мына. Носорогдун прямой кызы. Курсактуу болуп окшош турат. Могу кара койчу. Бул кара кой Рышат байкеден келген баягы канча кара койлорду Казакстанга барып келген кара кой да бул. Бул да покрытая, да? Ооба. Болос. Могу жандагы чоң кара койчу. Бул четтеги Яшанын кызы бул. Мурат Гасановтан келген. Яшанын кызы? Яша. Яшанын кызы. 88-90 бар окшойт, э? Ооба. 90. Караларчы, мына карачы, мына үстү көк. Бул ошо Анвардан келген, Анвар байкеден Покровка. Покровка, э? Ооба. Кулак бар экен мында. Эми баштайлы. Так. Мына жаш токтулардан баштайлы. Мына токту. Ильяс Аксакал бул Ивановкадан келген. Ильяс Аксакалдык, а? Мына токтучу. Могу токту бул Рахим Дауттан алганбыз да. Александровка. Так. Мына токтучу, могу самый красавец экен го мына, э? Ошол да келген, ошо Рахим Дауттан келген. Александровка, мына. Ооба. Эң красавец. Бүт бар. Бүт бар биринчи танкерскиден да. Танкерстин баласынан качыптыр да. Мына токтучу? Булар ошо Мадан Аксакалскийлер. Стереотипныйлар жийип алыпсыз го бүт, э? Так, кайсы койлор калды? Ана мына койлор калды, шеп. Мына бурый калды мына. Кораблевский да. Мына бурый. Баласы бар болчу байкебизде ошонун кочкорунан да, кызы. Бул внучка корабль болуп калабы? Бул эме экинчи туут буйруса. Экинчи туут экен. Анан мына кой калды, мисалы үчүн. Бул Мадан Аксакалдыкы бул дагы. Бул да туйундап калды мына 1-2 күндө. Туйт буйруса. Еще кайсы койлор калды? Дагы. Ошо экөө калды, бирөө ошо кызы, бирөө энеси могу экөө жандаштыр го. Нолор, э? Басып кетти. Пачкообразный. Ушулар Мадан Аксакалдыкы тети үчөө. Сиз баарын сатып коюп атсыздан да, булардын? Абдыразак байке баарын сатып атыптыр. Бооздун баары танкерден качкан. Ооба, баары. Козулуу койлорчу? Баары ошонун малдарбы? Козулуу койлор да, Танкердин баласы жана азыр интрига жаратып аткан Франкелдин бир тууганы экен да. Атасы бир экен да, э? Могу Кочкор. Кочкор француздун бир тууганы экен, аталаш. Франкел. Франкелдин. Вот 11 баш кой. Албетте эми дүң өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Бирок жекече алам десеңиздер анда билбедим. Койлор азыр арык мезгили. Эми берде кан отурат, кан бар да. Ар биринин каны бар экен. Машалла. Жүрүм козул койлорго төйлүчү бир. Шеп. Эми баары танкердин дедиңизби? Жок, экөө виконттуку. Кайсыңга? Алда виконтскийде экөө буруйда. Могу буруйларбы? О буруйдун балдарбы? Ооба. Экөө виконт баласынан. Виконттун неберелери. Мына ушулар экен, э? Чоң койлор экен, билиңиздер. Өтө чоң койлор экен. Азыр атасынын сүрөтүн чаптап коебуз. Мына атасын көрө тургандар болсо, мына ушундай экен. Ар бир линиясы бар. Даже кичинекей козулардын линиясы бар. Булардын эми дүң баасы кандай билбедим, бирок сүйлөшөсүздөр. Барбы чамалуу дүң баасы? Жокпу? Пока эле чалсанан сүйлөшөбүз. Мындай чалып сүйлөшөсүздөр. Ар бир койго жараша болуш керек, э? Дүң эми билбедим. Альбом эми линиясы бар, малдар баасы жогору турса керек. Как-то Абдыразак байке 3-4 туут, кээ бирлер 1-чи туут, кээ бирлер 2-чи туут жаш эле. Койлорбу? Картаң жокпу? Жок. Эмне семиз койлормуң сен? Не берип алып атасыз? Так, мына жакты карайсыздар. Силос болуп атат экен, сөзсүз силос мына өтө жакшы. Мына силос. Дробленый чөп экен. Дробленый чөп, мына дробилка турат, дробленый чөп берет экен. Ар бириңиздер чалып сүйлөшөсүздөр. Баягы кээ бирлер айтат, баасы болсо эмне тартасың деп. Мисалы үчүн ушундай коюңуздар болсо, азыр мойтта 6 баш, 17 башка ар бирине баа коюп чыгыш бул жакта азап. Анан бул жана чарба кой эмес, баарын дүң эле айландыра турган. Ар биринин өзүнө жараша баасы бар. Мисалы кызыксаңыз, чалыңыз мисалы. Допустим, мына Афган кызыктуу болот, э? Эң эле арзан Афган болуш керек бул короодо, туурабы?
ушул афган козусу менен. Бул афган эмнеге бааланат? Бул жанакы азыр эс бул афган эмес кыз ургачы козусунан кетип барды. мына ола. Козусу бир аз баасын көтөрөт. Ооба. Козусу менен кошо мунун баасы жогорураак болот, чем өзүнөн караганда. Ошондон сүйлөшөсүздөр да. Мисалы могу койдун баасы вообще башка, тетик кара койдун баасы вообще башка да. Ар ким койго жараша сүйлөшөт. Баасын айтпаган жок, себеби ошол. Анан жок, мен дүң алам. Линиясы менен канчадан бересиң? $1000 $2000 канчадан болот деп чалып сүйлөшсөңүздөр, өз жекече сүйлөшөсүздөр. Же белге түйүнчөктү кысып, түйүнчөктүн ичине акчаны кысып келсеңиздер, мына шеттен жок мен 5 башты алам, жок мен баарын алам, жок мен 3 башты алам дегендер болсо, келип туруп өзүңүздөр сүйлөшө бересиздер.